Срочно! Бардык кыргызстандыктар бул маалыматты билүү үчүн видеонун ылдыйындагы колду басып таратып коюңуздар. Кыргыз-тажик чек арасындагы 4 көчө аймагында ок атышуу башталды. Бул тууралуу жергиликтүү тургундар кабарлашты. Билдирүүгө ылайык, алгач тажик аскер кызматкерлери ок чыгарган. Буга жооп кылып кыргыз чек арачылары да ок чыгарган. Жергиликтүү тургун учурда атышуунун үндөрү угулуп жатканын билдирди. Бүгүн 27 январда Тажикстан аскерлери Ош-Исфана жолун тосуп алгандыгы кабарланган. Чек ара кызматынан 4 көчөдө абал чыңалууда экенин билдиришкен. Бүгүн 27 январда Тажикстандын аскерлери Ош-Баткен-Исфана жолундагы 4 көчөнү тосуп алышты. Бул тууралуу жергиликтүү тургундар кабарлашты. Маалыматка ылайык, Тажикстан аскерлери 4 көчөнү 17:00 чамасында тосуп алышкан. Президенттин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгүнөн маалымат такталып жатканын билдиришти. Подписация деген кызыл жазууну басып, жанындагы коңгуроочону да сөзсүз түрдө басып, толук маалыматты бизден билип туруңуздар.